Сбор өтүп атканыбызга 15 күндөй болуп калды. Өлкөгө келгенибизге. Буюрса эгемендүүлүк күнгө 31-ине дайындыгыбыз жакшы. Балдар 12 бала 12 ат бүтү дайын. Курамды айта кетсек, курамда эми мурунку жаштык состав ойногон балдардын баары эле бар. Азыр эми Шахтер деп аты өзгөрүлгөн. Шахтербуз. Мурунку эле жаштыктын балдары, бүт ойногон балдар, бүт эки жакта ойноп жүргөн балдар тажрыйбалуу. Тренировканы эртең 20-сы деп ачат, биринчи тренировкабыз. Анан 25-тери дагы бир кылабыз. Ошо менен оюнга кирип кетебиз, Кудай буйрса. Жогорку лигада улуттук курамда ойноп жүргөн жигиттерденсиң. Биринчи лигага эмне болуп келип калдың? Биринчи лигага эми муну командалаш булар менен ойноп жүргөнбүз. Мурда кийин бүт акаларым, укаларым, досторум. Анан ушул жака келишкенден келдик. Ошондой эле бизде тажрыйбалуу оюнчулар бар жогу. Эшмурат бар бирочка. Аббакир бар, Намыс командасында ойноп келген. Шумкар бар, Талас командасында ойноп келишти. Буюрса жакшы эми аттары ар бириники өзүнө келген аттар. Аббакирдики берки көчмөндөрдө Исхак чапкан ат. Жалаң эле ошо тажрыйбалуу аттар эми. Шумкардык Амадор деген ат. Анан орто баары жогубуз түгөйбүз. Оюнда көрүнөт эми Кудай кааласа. Арген, быйыл баягы силердин аттардын тандоо жагы аябай сонун болуптур да. Өзгөчө жакшы аттарды тандапсыңар деп атат. Саяпкер ким силерде? Калыбек байке. Калыбек. Таластан Калыбек байке саяпкерибиз. Ошондой эле жетекчилерибиз Кәрим ака, Фаркат байке. Ошо өзүбүздүн эле акаларыбыз. Ошо алганын балдар тандаган аттарын алып берип атат. Бар жогун биз каалагандай эле кылып атышат. Эми Кудай буйрса оюнда жакшы ойнойбуз деген үмүттөбүз. Ошондой эле Норузга ырастанып атканыбызда оюнда жаман иш болуп кетти. Эми ал спорт. Ошонун себебинен оюн бир аз суздап кетти эле. Буюрса азыр жакшы, баары жогу оюнчулар сүйүнүп. Өзү оюнчулар оюнду эле күтүп отурушкан экен. Сборго десек эле сразу келишти. Буюрса муну элдер ham сагынып калыптыр эл. Сурап атышат кайра эле качан башталат, эмне болот. Эми жакшы оюндар болот го дейм. Şu жетекчилерге ыраазычылык бар жогуна. Эми бир команданын өзү түптөп чыгыш өзү бир оор нерсе. Жетекчилерге Алла ыраазы болсун. Буюрса үмүтүн актайбыз деген ишеничтебиз. Рахмат.